Саламатсыздарбы урматтуу Деңиз конушунун тургундары. Сиздерди биздин райондун башчысынын атынан, Аскербек Түкөчтүн атынан, өзүм атыман өтүп кеткен майрамдарыңыз менен чын жүрөктөрдөн куттуктайм. Экинчиден анан бүгүнкү болуп отурган салтанаттын жөнүндө айта кетсек, бүгүн сиздердин конушуңуздарда көптөн күткөн газ кирип атат. Газпром ишканасы тарабынан мына 1 жыл, 2 жылдын ичинде аябай чоң алгылыктуу жумуштар аткарылды. Шаардын ичинен мына биринчилерден болуп сиздердин конуш ушундай жеткиликке жетип атат. Мына Газпром ишканасына да чоң ыраазычылык. Бизге баягы кошулуунун акчасын төмөндөтүп 650 сомдон 400 сомго түшүрүп, ушундай бир чоң жардам кылып атат. Газпром ишканасына элдин атынан сиздерге чоң рахмат. Сыңгырдана таккандай, учуп бара жаткандай, талпыналы жарышка кайтурууну чапкандай, кандай адам ким турат, албай жүрөм улкунат. Бүгүн ушу Деңиз жаңы конушунда 1500дөн ашык элге газ кирет. Биз бул жерде 330дан ашык жаңы үйлөргө газ берип атабыз. Эми пландар боюнча 2014-жылы дагы 12 жаңы конуштарга газ берилет. Анын ичинен 8 жаңы конуш Бишкекте, анан дагы 4 Чүй областынын населенный пункттары болот. Газ келип жакшы болуп калды. Мурда тиги немеден газовой баланга сатып алчу элек 550 сомго. Бирөө 2 эле жума 3 жума жетчи. Анан такси менен барып, такси менен алып келчүбүз. Анын 100 сом болчу. 100 сом менен барып, 100 сом менен алып 200 сом болчу. Эми азыр 150 сом болот дейт. Айына ушу сүйүнүп атабыз. Жакшы болот дейт. Анан там аркасынан тиги отоплениянын топкамды да кошоп Кудай буйрса. Көмүрдү сатып алчу 3,5 миң сомго, бир айда 3,5 миң сомго. Светке кетчи 3,5 миңге, 7 миң сом кетчи. Эми быйыл расход аз болобу деп ойлоп атам.